Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка болгон маанайыңар кандай? Жакшыбы? Эрежелерди сактап, ата-энелерди угуп, колуңарды жууп, жакшы балдар болуп жүрөсүңөрбү? Демек анда биз сабагыбызды баштайбыз. Колду таза жууп, коргоочу каражаттарды сээп, дептер, китеп, ручкаңарды алып, бүгүнкү сабакка көңүлүбүздү бурабыз. Анда кунт коюу менен дептериңерге бүгүнкү числону жазгыла балдар. Бүгүнкү сабакта өтүлө турган темабыз көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышы. Биз силер менен буга чейин көбөйтүү жана бөлүү амалдарын үйрөнгөнбүз. Эми бүгүн ушул көбөйтүү жана бөлүү амалдарынын байланышын карайт экенбиз. Бүгүнкү сабакта көбөйтүү менен бөлүүнүн байланышын маселелерди чыгаруу менен талдап көрөбүз. Тиинди менен бөлүнүүчүнүн көбөйтүндүсү бөлүнүүчүгө барабар экендигинен ынанабыз. Ошондой эле таза, туура, тыкаан жазууга тарбияланабыз балдар. Китебиңердин 118 бетиндеги 695 маселени чыгарабыз. Бул маселеде 3 шарт берилиптир. Биринчиси 4 кутуга 5тен жумуртка салынган. Бардыгы канча жумуртка дейт. Анда бул маселени чыгаруу үчүн биз кайсы амалды пайдаланабыз? Кана ойлонуп көрөлүчү. Туура балдар. Биз бул маселени чыгаруу үчүн көбөйтүү амалын пайдалансак болот экен. Башкача айтканда 5 көбөйтүлгөн 4 барабар 20 экендиги келип чыгат. Демек бардыгы 20 жумуртка болгон. Экинчи шартында 20 жумуртка 4 кутуга бирдей санда жайгаштырылган. Бир кутуда канча жумуртка салынган дейт. Бул маселени чыгаруу үчүн эми 20 санын 4кө бөлөбүз. Демек 20-ны 4кө бөлсөк 5 экендиги келип чыгат. Үчүнчү шартында 20 жумуртканын ар бирөөнө 5тен кылып кутуларга салышты. Канча жумуртка салынган дейт. Канча куту болгон ар бир Демек 20 бөлүнгөн 5 барабар 4. Бул жогоруда айтылган мисалдарды салыштырып, биз көбөйтүүчүлөрдүн бирөөнө бөлсөк, экинчиси келип чыгаарын көрөбүз. Жана тиинди менен бөлүүчүнүн көбөйтүндүсү бөлүнүүчүгө барабар болоорун байкап көрөбүз. Бул эрежелерди жаттап эске тутабыз балдар. Эми сабагыбызды бышыктоо үчүн 696 мисалды иштейбиз. 696 мисалда көбөйтүү жана бөлүү амалдары берилиптир. Мисалы 4-тү 7-ге көбөйтсөк 28. Ал эми 28-ди канчага бөлсөк 7 келип чыгат. Же болбосо 4кө бөлсөк канча келип чыгат? Ушундай мисалдар экен. Кана буну өзүңөр иштегиле. Ал эми көп чекиттин ордуна биз өзүбүз мисал ойлоп жазабыз. Эгерде 696-ны бүтсөңөр, анда 697 иш. Мында амалдарга жакшылап көңүл бурабыз. Алардын өзгөчөлүгү эмнеде экендигин байкап көрөлүчү. Ооба, бул жерде көбөйтүү жана нөлдү бөлүү амалдары берилген. Бирок нөлгө бөлүү амалы жок. Математикада нөлгө бөлүүгө болбойт деген эреже бар экени бизге
белгилүү. Чындыгында санды нөлгө бөлгөндө тииндик катары алына турган сан жок. Муну 5 бөлүнгөн 0 туюнтмасында текшерип көрөбүз. Тиинди менен бөлүүчүнүн көбөйтүндүсү бөлүнүүчүгө барабар экендиги бизге белгилүү. Демек 5'ti алыш үчүн кандай санды нөлгө көбөйтүш керек? Муну өзүңөр ой жүгүртүп көрөсүңөр. Анда үйгө тапшырма балдар. 698 иш үйгө тапшырма. Мында көбөйтүүнү кошуу менен, кошууну көбөйтүү менен алмаштырып, дептериңерге жазып чыгарасыңар балдар.